Алайдын алыскы Сарымогол айылынан чыккан таштандылар эми жерге көмүү жолу менен жок кылынат. Бул үчүн жаңы полигон курулууда. Учурда жумуштар дээрлик жарымынан өтүп, сырткы тосмосу курчалып жатат. Иш кече 1-ден башталган. Мана котловандар көйлөнү, мусулдар жабылды. Ямалар көйлөнүп атат. Мана эмелер забор болду, ограждение. Эртең бүс күн бүтөт ограждение, заборлор бүтөт бүс күнгө. Яма бар, ошол эртең бүтөт ол. Ворота коюлат. Ямас өлгөн малдарды, иттер ташай турган яма бар айтты 8 метр. 8 метр ол бар. Ошол бүс күнгө бир жумада толук менен бүтөт да. Таштанды төгүүчү жайга 2 миллион 800 миң сом сарпталат. Каражат айыл аймактын казынасынан бөлүнгөн. Полигондун кызмат көрсөтүү мөөнөтү 10 жылга эсептелген. Буга чейин тиричилик калдыктары талаага чар жайыт ташталып келчү. Бүгүнкү күндө бул жердин жанында эски полигон болгон. Biz bundan şu baldar kelgen uçurdan уже айылга жарыя кылып төгүп азыр жаптык аны. Мына жанында турат. Жабылды. Азыр бүгүнкү күндө элдер мусор төкпөй атат. Эл основном бүт эле жайлоодо. Эми ошо күз мезгилинде башталат мусор ташып бул жерге төгө турган иштер. Муниципалдык ишкана барбы? Муниципалдык ишкана бар бизде. Памиралай айыл өкмөтүндө жаңы Сарташ муниципалдык ишканасы бар. Бул жерге муниципалдык ишканага тазалык, таза суу, анан жайыт үчөө кошулган ошо. Полигон иштеп баштагандан кийин жарандар таштанды үчүн акы төлөй башташат. Анткени калдыктарды муниципалдык ишкана үйлөрүнөн алып кетет. Бул үчүн атайын унаа дагы сатылып алынды. Күндө бизде айыл өкмөттө техникалар жетиштүү, Кудайга шүгүр. 3 погрузчигибиз бар, 3 мындай самосвалдарыбыз бар, айыл чарба техникаларыбыз бар, 3 жалпысынан бир 10 техникабыз бар. Ошолор иштейт. Элдин мусорун андан сырткары биз айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинен акча бөлүп 3 миллион 300 миңге 8 кубтук мусор ташуучу автоунаа сатып алдык, тендер жарыялап. Бул дагы жакын күндө бир 15 күндүн ичинде Кытай Республикасынан келет. Ошол бекиген тарифке биз расписание түзүп беребиз. Муниципалдык ишкана ар бир айылды кыдырып, ошол мусорлорду ушул жерге алып келип төгөт. Памиралай айыл аймагынын башчысынын айтымында алдыда 5 айылда тең ушундай таштанды төгүүчү жайлар уюштурулат. Эң биринчи практика калкынын саны көп болгон Сарымогол айылында башталган. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.